Жумуш издеп келиңиздер. Ооба. Эми мен жумуштун шарттарын түшүндүрүп берейин. Биздин жумуш өтө татаал, бирок маанилүү. Анан бул жумушта сиз ар дайым сергек болушуңуз керек. Тикеңизден тик туруп иштегенге туура келет. Кечиресиз канча саат иштейт? Бир суткада канча саат бар? 24. 24 саат иштейсиз. Уктабайбы? 24 saat boyu mu? 24 saat. Жыл бою. Эс алуу күндөр жок. Бизде эс алуу каралган эмес. Жөн мен өзү убакыт эле карабайм. Мага чын айтсам жумуш болсо болду да. 24 saat болсо деле иштей бересиз. 24 saat болсо деле иштейт. İşte durmuş mu? Сизде карьерный рост деген сыяктуу бар да, өдө көтөрүп кетет. Бул кызматта дипломат болуш абдан маанилүү да. Дипломат билесиз да. Мен келсем дипломат. Анда жеңил болот анда. Бул жумуштачы бактылат. Сиз партнерыңыз менен иштейсиз да? Партнер менен. Партнер менен иштегенде тамактанасыз албетте. Анысы кантип жумуш болот анан. Бирок ошо партнердон кийин тамактанасыз. Партнердон кийин тамактанасыз. Мисалы сиздин партнерыңыз баягы иштеп атканда ойго келбеген нерселердин баарын айтышы мүмкүн да. Ошонун баарын жазганга туура келет. Ошондо алмак-салмак болуп иштеп калабызбы? Жок, сиз эле иштейсиз. Мен эле иштейм. Сиз эле Партнерим кайерде иштеп турат? Бизде бир эле партнер болобу? Ушундай башалаган жерде иштейсиз да. Мен балки бир ойлонуп берсем кандай дейсиз, потому что мындай жумушка мен даяр эмесмин. Медицина жагын, финансы жагын, анан кулинария жагын дагы өтө ошол жакка жакшы болушуңуз керек да. Укол, дары берген билесизби? Дары бергенди билем. Укол сайран билесиз. Ошонун баарына укол, анан кулинария, тамак жасаган кандайсыз? Тамак жасаган жакшы билем. Ошонун баары керек да бул жумушкачы. Прям эң мемелерди айтып турасың да, кулинария, медицина дегендер жаман көрчүмүн мен сам. Итте жаман көрчүмүшлардычы. Жатарда болсо элден кийин жатасыз, элден эрте турасыңар. Geç жатуына кайра эрте туруп. Эрте туруп. Анан түнү бою ошол партнерди караш керек. Ойго келбеген нерселерди да айтышы мүмкүн. Ошого да даяр болушуңуз керек. Мен психолог болуп иштейм. Психолог да болуш керек. Анан ойго келбеген нерселерди дагы жазышы мүмкүн. Ошонун баарын көтөрүш керек. Аны деле көтөрө бересиз. Ошол себептен балким акча жагы жакшы болуш керек, Мына. Анан айлык төлөмө кандай болуп калат? Ошо анан канча төлөйсүздөр? Айлык жок. Анан ошончо саат бою иштесем анан мындай айлык акысын билсе да болбойт турбайбы? Жок, айлык берилбейт. Кандайча берилбейт? Мен кандай пайдам бар андай болгондо? Айлык жок. Айлык болбойт. Айлык жок. Мен жумушка киргенде акча үчүн келип атам да бул жака. Өзүмдүн бир башка бир кичинекей бала болсом жүрөм. Анан мен айлык үчүн иштеген келдим да. Айлык акы болбойт мындай. Биз азыр акчага иштейли, менин акчам бизге иштейт да. Тыйын жок да иш болмок беле. Болот экен. Сиз бир тыйын албайсыз бияктан. Бир тыйын? Берген жумушумда. Может, партнерлордон акча аламын же кандай эчтеке акча албайм. Албайсыз. Эчтеке. Анда зачем мага? Бул жумушта айтайынбы, эмнеге жумуш? Бул жумушта апалар иштешет. Бул бала менен эненин ортосундагы сүйүүгө эч бир нерсе жетпейт. Апа, чоң рахмат мени ушунча өстүрүп, ушунча мага берип, артайым карап, күнү-түнү эс албай, тынымсыз мени карап, чоңойтконуңузга чоң ыраазычылыгымды билдиргим келет. Чоң рахмат сизге.
баары бир канчалык аракет кылсак деле адам эч качан акысын актай албайт да. Аксы үчүн актай албайт, бирок аракет кылабыз. Мен сиздерди таанысмын. Артайын кез болуп турабыз. Биз абдан жакшы.